Саламатсыздарбы? Очкунбек каналында жаңылыктар топтому. Орусиядан дагы 34 миңге кыргызстандык чыгарылышы мүмкүн. Орусиянын көзөмөл рейстеринде Кыргызстандын 34.786 жараны бар. Былтыр ноябрда бул тизмеде 128 миңдей кыргызстандык жаран бар эле. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 15 январдагы маалымат жыйынында билдирди. Министр жоопкерчиликтүү жарандар өздөрүн бул тизмеден текшерип, укуктук макамын мыйзамдаштырууга жетишкенин белгилеп, бул үчүн мигранттарга кошумча убакытта берилгенин айтты. Мамлекет Тышкы иштер министрлиги зарыл болгон бардык чараларды көрдүк. Бирок бир катар жарандар дагы деле көзөмөл рейстеринде кала берүүдө. Эми алар депортацияланат. Биз алардын баарын тийишелүү органдарга жетелеп бара албайбыз да. Бирок Орусия тарап миграция саясатын жумшартуусу ыктымал, анткени көптөгөн иш орундар бош калды. Кулубаев ошол эле учурда миграциядагы кыргызстандыктардын кайтып келиши өлкөнүн өзү үчүн да пайдалуу экенин, көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жумушчу күчү керектигин кошумчалады. Министрдин маалыматына ылайык, Орусиянын бийлигинин мигранттардын өлкөдө жүрүүсүнө киргизилген 90-180 режими күчүндө. Кыргызстандык мигранттар да өздөрүнүн ал жакта жүрүүсүн бул режимге ыңгайлашы зарыл. Орусияда 2024-2025 жылдары миграциялык мыйзамдар катаалдаша баштады. Былтыр 5 февралдан тартып чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын рейстери иштей баштаган. Тизмеге илинип калгандардын укуктары кескен шектелет. Тышкы иштер министрлиги 2025 жылдын январына карата расмий маалымат боюнча 608 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөрүн, анын ичинен 376.907 адам Орусияда миграциялык каттоого алынганын маалымдаган. Булак Азаттык. 150 миң сом талап кылган тергөө чыгармалды. УКМК Ички иштер министрлигинин ички чалгындоо кызматы менен биргеликте Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери тарабынан пара талап кылуу фактысын аныктады. Тактап айтканда, 13 январда кылмыш жаза кодекстин 343 беренесине каралган кылмыштын негизинде 150 миң сом өлчөмүндөгү ири суммадагы акча каражатын алып, кылмыш ишин токтотуу үчүн опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү кармалды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Бишкектеги Диний тарбия жана спорт академиясында калпагын чечпей орусча сүйлөөсүн талап кылган кызматкерге баш ийбей койгон Кубанычбек аттуу спортчуга Ысык Көл облустунун бийлик өкүлдөрү батир белек кылды. Ак өргөнүн ачкычын облус жетекчиси Бакытбек Жетигенов тапшырып, мындан ары жетишкендиктер гана болсун деген тилегин билдирди. Айта кетсек, Кубанычбек Бишкек шаарына спорттук мелдешке келип, аталган академиянын кызматкери менен болгон пикир келишпестиктиги коомчулукта резонанс жараткан. Андан кийин ал басылмаларга ата-энесинин жоктугун, көчөдө тарбиялагандыгын айтып, жер төлөөдө күн кечирэрин көрсөткөн. Андан кийин бийликтин жардамы менен убактылуу батирге көчүрүлүп, эми өз үйүнө ээ болду. Кубанычбек жеңил атлетика боюнча машыгып, Кыргызстандын намысын коргоп келе жаткан жаш спортчулардын бири. Келиңиздер. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Kelingиздер. Rahmat. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтылек мырза, биздин компанияга куш келипсиздер. Рахмат. Абдан ыраазыбыз. Менин атым Мирлан. Компаниянын расмий өкүлү болуп эсептелем. Менин кесиптешим Айзада, биздин маркетолог. Так, Айтылек мырза, эми айта кетчү сөз. Жанагы суроолор боюнча биздин кызматкер, компаниянын кызматкери өзүнүн арызын алды. Компаниянын атынан эч кандай сиздин атыңызга дообуз жок. Мындайча айтканда кечириштик десек болот. Ошого бизде бир белегибиз бар эле, ошону кийгизип коеюн. Калпаңыз дайым бийик болуп жүрсүн. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Биз ушу эки тарап сүйлөшүүлөр менен азыр Куликовдун кызматкерлери биздин үстүбүздөн болгон арызын алды. Биз азыр эки тарап сүйлөшүп отуруп бири-бирибизди кечириштик. Мындан ары эч кандай Куликов компаниясынын кызматкерлери мага эч кандай доосу жок. Бизден дагы эч кандай бул жакта компанияга эч кандай доосу жок. Мындан ары буша баары ынтымакта болот. Мен дагы эч кандай бир бөлүп жаруу деген менде ой болгон эмес. Болгону менде ушу кыргыз тилин өнүктүрүү максатында
иш алып барып келгем, кээ бир ортодо бир түшүнбөстүктөрдөн болуп ушуга жетти. Мындан ары биз бири бирибизди кечиришип, азыр Куликов эки тарап болуп сүйлөшүп, баарын чечиштик, Кудай буйрса. Жакшы, анда мындан кийин, мындан ары Кыргызстаныбыз дайыма өнүксүн, өсүп өнсүн. Куликов компаниясы дайым сиздердин кызматыңызда. Москва шаарындагы мекенештер сиздерге Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз биз үчүн маанилүү. 83 справка алынат. Түндүктөн. Эртеңден баштап. Мына кызматтын жетекчиси турат. Ал жерде системада тура түшүнүңүздөр. Биз жаңы алып аткан айдоочулук көлүккө 83 справкасы жок жаңы айдоочулук көлүк бере албайбыз. Ал наркоман болушу мүмкүн. Ал ден соолугу чың эмес болушу мүмкүн. А сизде право бар да, сиз алгансыз. Ошон үчүн буга требовать этилбейт да. Урматтуу жарандар, эртеңден баштап мына бул жерге келбей эле онлайн алмаштырып койгула болду. Онлайн. Бизге чыга албайсыз. Бул менен чыга албайсыз. Тиги менен чыгасыз. Ошон үчүн болуп атпайбы бизде? Эми биз билесиз да. Россия, Казакстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия биз Европейский Союздабыз да. То есть бул жарабайт тиякта. Кыргызстан иши жарайбы. Азыр ошон үчүн биз толук кандуу буну жокко чыгарып атпайбыз. Бессрочный дегенди. А сизге азыр жаңы праваны аласыз. Урматтуу жарандар, 15 февралга чейин жетишпей калса, дагы узартып коебуз. Эч ойлонбоңуздар. Үйүңөргө барып эле, эртең күтүп эле, түндүк тиркемеси аркылуу эле алмаштырып алгыла. Айдоочу күбөлүк боюнча азыр 10 ай окуусун биз деп атабыз, туурабы? 10 ай. Жаш биздин жарандар мындай жазып атат да, 10 ай өтө көп. Башка өлкөлөргө мындай салыштырма кылганда 3 ай Японияда, Америкада андан кыска, Грузиядан кыскараак мөөнөттөр. Биз ушундай кылсак, көбүнчөсү Казакстанга же Өзбекстанга кетип ошол жерде окуп келишет. Биз тескерисинче туризмди, башка өлкөлөрдүн туризмди өнүктүрүп атабыз да. Ушундай эле болуп калат да. Кымбат айдоочу күбөлүк болуп калса, башка өлкөлөргө барып ошол жерде окушат. Көбүнчө жаштар жумушсуз калат. Биз ошого алып барып атабыз да. Игерек болсо бир күнү жаштар туруп алып чыгат, алар айтат ушуну. Дастан Талыбаевич, бул боюнча атайын унаа кызматынын жетекчиси бар. Ошол как раз бул кишилер компетентный, жооп берсе. Урматтуу Дастан Талыбаевич, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттары жана айдоочу курамдык каттоо бөлүмүнүн директору Саидов. Дастан Талыбаевич, сиздин жогоруда белгилеген сурооңуздарга уруксат берсеңиз жооп берип кетейин. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин тарабынан ошо Б жана С категорияларына окутуу боюнча атайын стандарттар, мамлекеттик стандарттар бекитилген. Ошонун алкагында Б категориясы боюнча сиз туура белгилеп кеттиңиз, 10 ай окуу мөөнөтү көрсөтүлгөн. С категориясы боюнча 12 ай мөөнөтү көрсөтүлгөн. Азыркы убакта ведомство аралык жумушчу тобунун кызматкерлери, адистери тарабынан бул жакта азыр окуу пландары каралууда. Ошонун алкагында тиешелүү теория жагынан жана практика жагынан сабактардын сааты жана тизмеси белгиленүүдө. Саламатсыздарбы? Октябрь Жолдошевич, мен мындай суроом бар эле. 2025 жылга карата мас айдоочулардын катышуусу менен канча жол кырсыгы катталган?
Анын ичинен каза болгондордун саны канча? И ушул канча процентти түзөт? Мас абалы менен жол кырсыгына катталгандар канча процентти түзөт общий? Статистиканы сизге айтып кетейин. Эгерде мас абалында 395 учур катталып, 83 адамдын өлүмүн алып келген. Эгерде 24-жылы 355 катталса, то есть 11%ке былтыр көбүрөөк болгон, а 24-жылы 45 адамдын өлүмүн алып келсе, быйыл 83 болду, то есть 84%ке өстү да, өсүп кетти да. Значит, проблема актуальна у нас, Да. правильно? Пострадавшийлер, жаракат алгандардыкы болсо, мисалы 15% өсүптү да, аркы жылга карагандачы. Былтыр 556 болсо, бул 25 641 болду да. Ушундай динамика.